Бүгүн биздин айта турган, сүйлөй турган сөзүбүз бул бүтүндөй өлкө үчүн, ал эмес бүтүндөй алам үчүн өтө актуалдуу болуп турган бул фейк аккаунттар жөнүндө, же болбосо тролль деп айтылган азыркы жаңы замандын жарыбаган кесиби жөнүндө сөз болмокчу. Албетте буну биз тролль деп айтабызбы, же болбосо фейк аккаунт деп айтабызбы? Мунун жөнөкөй эле түрү ошо шариятыбызда экижүздүүлүк же болбосо мунафыктык деген ат менен өтө белгилүү. Чындыгында азыр урматтуу бир туугандар, телефонго ээ болгон адамдар эле 1-2 сааттык мындай бир жанагыдай бир единицасы болуп бирдиги болгон адамдардын бардыгы эле колуна калем кармап, анын жогорку билими барбы, жокпу, маданияты барбы, жокпу, же бир түшүнүгү барбы, жокпу, ага карабастан ар бир эле редактор, ар бир журналист, ар бир эле ошол кабар жеткиргич болуп кеткен заманда мына ушул маселе чындыгында өтө актуалдуу болуп кетип, анан адамдын жанагыдай террористтер деп айткандай, эгерде бир террорист бир адамды өлтүрүп, экөөнү өлтүрүп койсо, мына бүгүн эле мынакей бүгүн кайсыл бир жаңы конушта бир адамды чак түштө, таламан так түшүндө муздап кеткендиги жөнүндө арчебештөө экен айтылып атат. Урматтуу бир туугандар, ак ордодо деп айтышты. Бул өтө эле коопсуз болуп калат, анткени интернет аркылуу же болбосо массалык маалымат каражаттар аркылуу адамдарды мындай бир оюн бузуп коюу, алардын пикирин бузуп коюу, жалгандан сөз айтып адамдарга козголоң салып коюу, бул урматтуу бир туугандар жанагыдай террордун эң чоң жеткенчеги болуп эсептелет. Азыркы учурда карап көрсөк, урматтуу бир туугандар, мусулмандардын атына жабынып алып, мусулманча мындай бир аккаунттарды түзүп алышып, ошону менен жанагыдай бир адамдар мындай бир исламга көз сүртүп аткандар, ошондой эле учурда мамлекеттеги туруксуздукту мындай бир алып келүү үчүн, башаламандык алып келүү үчүн башка бирөөлөр атайын жалданып иштеп аткан, ал эмес кээ бир саясатчылар, кээ бир чоң адамдар бир канча адамдарды жалдап, ошолор коомдук пикирди жаратууга, коомдук түз пикирди бузууга, ошондой эле биздеги башаламандыктын башын баштоого аракет кылгандар көп экендиги түшүнүктүү болот. Булардын бардыгы өздөрүнүн жүзүн чыгарып, өздөрүнүн атынан эмес, балким ошол жашыруун кайманаттар менен, элге билинбеген ат менен жазып аткандагысы мына ушул алардын ичи менен сырты башка экендигинен кабар берет. Деги эле ушул маселеге шарият кандай карайт? Шарият бул нерсени арам деп билет. Шарият бул нерсени мунафыктык, экижүздүүлүк деп билет, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан кээ бир адамдар жана Макиавеллинин адам өзүнүн максатына жетүү үчүн саясатта бардык жолду колдонсо болот деген сөзүн мындай бир колдонуп аткандар. Албетте бул экижүздүүлүк, бул туура эмес маселе. Саясат болсун, башка болсун, же жөн эле бир жашоонун үчүн күрөш болсун, мунун бардыгы адилеттүүлүк менен, ынсаптуулук менен болуусу кажет, урматтуу бир туугандар. Демек, мына ошол интернеттен бекинип алып, жанагы жүзүңдашчы Гүлчөтөй дегенде Гүлчөтөй болуп бекинип алган фейк аккаунттар, тролльдор жөнүндөгү биздин сөзүбүз мына ушул арам экендигине Кур'ани Каримден, пайгамбардын осуяттарынан, урматтуу бир туугандар, бир канча хадистер, сөздөр келет. Чындыгында Ибн Журейж айтат, мунафык деген эмне деп айтса, мунафик юхалифу каулуху фи'лаху. Мунун сөзү анын иш аракетине тетири болгон маселе дейт. Мисалы үчүн, иши менен сөзү айкалышпаган адам, мына ушул адам эки жүздүү мунафик болуп эсептелет. Элдин көзү жакшынакай болот да, бирок элди жок жерде барып бекинип алып, башка бир нерсени жазып, адамдарды түндүк түштүккө бөлүп, же болбосо башка бир партияларга бөлүп, айрыкча булардын доору мынагы шайлоо жакындаган сайын күч алат. Мына ошол айтып аткан сөзү бөлөк, кылып аткан иши бөлөк. Мына ушул эки жүздүү адам, же болбосо васирруху аланиятаху, анын жашыруун сыры ачык айткан сөзүнө башка келет. Жүрөгүнө камтып алган, бекитип алган башка бир сөз. Ал эми айтып аткан сөз таптакы башка бир сөз. Ва мадхалуху махраджаху, кирген жери чыккан жеринен бөлөк дейт. Бул деген сөз, урматтуу бир тууганым, бул адам адамдарга кошомат кылганды билет, башканы билет. Ошондой эле кирип аткан жери кандай? Бул чыккан жеринен башка, эки башка жак адамдарга каттайт деген сөз да. Ичи бөлөк, сырты бөлөк болот дагы. Барган жери башка, кайра келген жери башка. Демек бардык адамдар менен эмне мамиле кылат дагы, бирок ичинде бардыгына мен силер менен биргемин деп, бирок сыртында, ал эми ичинде котур ташын коюнуна катып алгандар, же болбосо ва машхадуху магибаху, анын көрүнгөнү көрүнбөгөн жерине айкелишпеген адамдар дейт. Кээ бир аалымдар мунафик дегенди, урматтуу бир туугандар, булар эмне? Мусулманчылыктын сыртын көрсөтүп,
пайgambar derçip atkandыгын көрсөtüp, бирок ичинде булар мусулманча эмес, пайgambar derçibeyt, болгону адамдар менден алыстап кетпесин деген мааниде гана мусулманча өзүн көрсөтүп калдымдар. Булар биздин адамдар, айрыкча саясатчыларда көп, кээ бир адамдар ошол мындай бир мусулман коомчулук көп болгон себептен, күчтүү болгон себептен гана ошолорго мындай бир жаман көрүнүп, жек көрүнүп калбайын деп гана кээде намазга барып коюшат, кээде бисмилла айтып коюшат, кээде курман чалып коюшат, бирок чындыгында алар түпкүлүгүнө мусулман экендигин өздөрү деле ишенишпейт, мисалы үчүн. Ошондуктан мына ушул урматтуу бир туугандар, эки жүздүүлүктөр жөнүндөгү ошол сөздөрдү айткым келип турат. Ибн Ражаб Хамбали айтат, мунафыктык эки түрдүү болот, чоң жана кичине деп. Албетте чоң бул мусулман эмес, сырты мусулман, ичи капыр болсо, ал эми кичине деген чакан же кичи мунафыктык бул мусулман бойдон калышы мүмкүн, бирок ошол эле учурда айткан сөзүнө кылган иши дал келбеген адамдар. Бизде мына ушул троллдорубуз же болбосо фейк аккаунттар, урматтуу бир туугандар, аларды биз өздөрүн тааныйбыз негизи. Бирок ал ошонун жазып атканын билбейбиз да. Болбосо биз менен дос болушу мүмкүн, куда болушу мүмкүн, балким биз менен чогуу иштеп жүргөн коллегалар болушу мүмкүн, балким элдер урматтап сыйлаган адамдар болушу мүмкүн дагы. Бирок булар өздөрүнүн ичиндеги кара өзгөй максаттарын ишке ашыруу үчүн мына ушундайларды жалдап иштеткендигин илгертен бери билебиз. Бирок акыркы учурда өтө булар эмне жайылып кеткендиги урматтуу бир туугандар баарыбызга маалым болуп тургандыгын эсибизден чыгарбасак жакшы болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, кимде кайсы бир адамда 4 белги табылса, мына ошол адам чыныгы эки жүздүү, чыныгы мунафык болуптур деген өзүнүн баасын айтат. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. Эми 4төөнүн бирөө болсо, демек ошол адамда мунафыктыктын белгилери, аламаттары бар деген сөз. Эле 4тө толук болсо, анда бул адам чыныгы мунафык, чыныгы эки жүздүү болду деген маани келип чыгат дейт. Бирин ошону таштаганга чейин. إذا اؤتمن خان. Бул адамдар аманат ишенилип берилсе, кыянат кылган адамдар. Бул адамдарга жумуш берилет, бийлик берилет, байлык берилет. Ошол берилген аманатты тагат карабастан кыянат кылган болсо, бул мунафыктын бир белгиси. Эгерде бир адамга сүйлөй турган микрофон берилсе, ошол микрофондо адилеттүү сүйлөбөстөн, аргасыз сүйлөп атса, арсыз сүйлөп атса, туура эмес сүйлөп атса, мына ушул адам дагы аманатка кыянат кылган болуп эсептелет. Эгерде сизге мугалимдик кесип ишенилип берилсе, сиз балдардын убактысын мындай бир алдап, балдардын убактысын текке кетирип аткан болсоңуз, анда сиз да аманатка кыянат келтирген болосуз. Пайгамбар алейхиссалам осуятында айтылат, эгерде аманатка кыянат кылып баштала турган болсо, анда кыяматты күтө бер. Демек, аманатка кыянат кылуу бул ошол мунафыктын белгиси жана кыямат кайымдын жакын калгандыгынын белгиси болуп саналат. Ва иза хаддаса казаба, эгер сүйлөсө жалган сүйлөйт. Фейктердин баары мына ушундай. Алар деген интернет чыгарып аткан сөздөрү башка, бирок өзүнүн жүзү ачылганда таптагыр башка нерсени сүйлөйт. Сиз менен дос болгон болуп, башка болгон болуп, мамлекетке күйгөн болуп, айрыкча бийликтеги кошомат кылып, ага деген дарытка суу куюп бере тургандай болуп, эгилип, жүгүлүп, ушинтип иш кылат. Бирок деген булардын кылбат таптакыр бөлөк. Демек, мына ушул сүйлөсө жалган сүйлөйт деги бул мунафыктын экинчи бир сыпат белгиси. Үчүнчүсү, ва иза ахада гадара, эгерде бир убадага келишкен болсо, ошол убадага кыянатчылык кылат. Чогуу болобуз, бир болобуз деген болсо, ошол убадага кыянатчылык кылат. Мына ушул адамдын эки жүздүү экени үчүнчү белгиси. Төртүнчүсү, ва иза хасама фажара, эгерде бир урушуп кала турган болсо, бул адам дини тайыздык кылып коет. Мисалы үчүн билесиз, бек адам таарынышып калса, таарынышканда деле катуу урушпайт да. Бирок ошол таарынышып, мындай бир пикиргешпес болуп калса, бул адам душмандыкты катуу кылат. Колунан келген мүмкүнчүлүктүн бардыгы менен өлтүрүп жиберейин, кырып жиберейин деген аракеттерди көрсөт. Кээ бир адамдар бар го, эгерде душмандык кылып кала турган болсо, ошол адамдар жер менен жексен кылып, тебелеп, таптакыр тукумун жок кылып, жери такыр кылып жибергенге чейин аракет кылган, душмандыкты катуу кылган адамдар болот. Мына ушул дагы мунафыктын белгиси. Болбосо мусулман адам айкөлүү болуш керек, кээ бир нерсени көрбөй билбей калганга аракет кылыш керек. Жок, бардыгын билип туруп, душмандашкан кишини таптакыр жер менен жексен кылып кое турган, кырып жибере турган болсо, мына ушул адамдагы мунафык деген сөз. 4 белги кимде табылса, бул адам толук мунафык деген маани келип чыгат. Кур'ан-ы Каримде ошол эки жүздүүлүктүн азабы өтө катуу болгондуктан Кудай Таалам көп жерде айтат эмес, бир сүрө бүтүндөй ошол мунафыктар жөнүндө баяндалган дагы жери бар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, Бакара сүрөсүнүн 10-аятында: "Фи кулубихим марадун, фазадахумуллаху марада, ва лахум азабун алимун бима кану якзибун" дейт. Алардын жүрөгүндө оору бар дейт. Кудай Таалам алардын оорусун кайра көбөйтүп коет дейт.
аларга ачуу азап бар, алардын кылган эткен жалган айткандары үчүн. Ошол фейк аккаунттар, троллдор ушулардын бардыгы жалган айтып атышат. Анткени булар өздөрүн жашырып атат. Балким айтып аткан сөз жок, бирок адамдарды ишендирип, адамдардын аң сезимин өзгөртүү үчүн алар болбогон сөздү, жок сөздү бардай кылып, барды жоктой кылып сүйлөп, адамдарга туура эмес маалымат бергендиги булардын жалган айткандары. Бима кану якзибун, өздөрү айткан жалган сөздөр үчүн булар үчүн ачуу азап бар дейт. Булардын жүрөгүндө эки жүздүүлүктүн оорусу бар. Мына ошол оорусун Кудай Таала дагы көбөйтүп коет дейт. Мына ушул жерде акыл эстүү суроочу, окуучу суроо берет. Кантип булардын жүрөгүндө кесел, оору бар болгон болсо, эки жүздүүлүктүн дарты бар болсо, Кудайым ан сайын көбөйтүп берет. Эмне үчүн ушундай дейт? Аалымдар буга жооп, айрыкча имам Насафи өзүнүн тафсиринде айтат. Бул дейт, билесизби дейт, күн канчалык жарык, күндүн милдет адамдарга жарык кылып берүү. Бирок көзү ооруган адам күндү караганда ан сайын жарыкты көрө албай калат да. Демек, кээ бир адамдар жарыкты эптей албаган сыяктуу. Таш канчалык каттуу болгон сайын үстүнө суу куйсаңыз, суу жумшартыш керек го. Бирок таш катыгандан катый берет. Айрыкча фундамент үй курганда ошондой суу куйган эмне катыйт. Ошол сыяктуу жүрөгү оору адамдарга Куран түшкөн сайын булардын жүрөгү алыс боло берет. Анткени жүрөк адамдардын жүрөктөрүнө ырахат берүү үчүн, алардын жүрөктөрүнө Кудай Таалам шыпа, ооруга шыпа берүү үчүн, жүрөктү жумшартуу үчүн келсе, бирок жүрөгүндө кир толо болгон адамдарга Куран түшкөндө аны уккан сайын булардын жүрөгү катый берет. Демек, булардын жүрөгү оору, Кудайым жүрөгүн ан сайын оорулуу кылып койду деген сөз. Кудай Таалам оорулуу кылып каалаган жери жок. Кудай Таалам булардын жүрөгү айыксын деп буларга Куран түшүргөн болсо, Куранды угуп туруп жүрөгү катыгандан катый берди деген маани келип чыгат. Чындыгында мен дагы ушул аяттарды окуп жүргөн учурда башында түшүнө албай жүрчү элем. Анан кийин муногу имам Насафидин тафсири келген убакта карасам, ошол айткан мисал ушунчалык дал келди. Чындыгында кээ бир адамдарга жакшылык кылсаң, ошол жакшылык булардын жаман болуусуна ан сайын мындай бир өбөлгө болот да. Канчалык кичипейил болгон сайын ал текебирдене берет. Болбосо кичипейилдик жакшы болуш керек. Сен жардам кылсаң, сен жардамды түшүнүш керек. Сен жакшылыгыңды билиш керек. Бирок жакшылыгыңды билбестен, жанагыдай кыргызча от кайдасаң, башка жака качкан адам сыяктуу боло бергендер бар экен, урматтуу бир тууганым. Андан мына ошол булар мунафыктар. Булардын жүрөгү ушундай. Буларга деген мамлекет, бийлик, дин адамдары, башкалар жакшылык кылган сайын булар жок, кайрадан өздөрүнүн кожоюндоруна качып, биздин өлкөбүзгө кызыкчы салгысы келип, башкалар кылгысы келип, ушундайлар бар. Эркиндик берген сайын, ан сайын болсо болсун деп жакшылык түшүнбөстөн артка кеткендер бар. Кээ бир адамдар өлкөбүздүн эгемендүү экендигин каалабастан туруп, Орусияга кошулуп кетсек, башка жака кошулуп кетсек деп тилеген адамдар да чыгып калат экен да. Демек, кээ бир адамдарга жакшылык жарашпайт экен, урматтуу бир тууган. Ошондуктан Кудай Таалам сактасын. Эгер адамдын жүрөгүндө эки жүздүүлүк бар, оору болгон болсо, аларга жакшылык жарашпайт. Адамдар, алардын жүрөктөрү кесел, алардын жүрөктөрү эмне, оору деген сөз, урматтуу бир туугандар, келип чыгат экен.